Жолдар жабық үшін көтерілді. Антимонополия деген бар. Аларды айдаш керек жұмыстан. Talaş olup yetmey 12'den kömür aldık. Kana birliğinin aytkanlar. Aç өлгүчөң sen алып атабыз да тоңу өлүп калбай элдер. 3 000 сомдон 5 000 сомго чейин штрафтар каралган, штрафтар салынат. Булар өз билгенин жасай берет. Көмүр сатуучу жайларда көмүрлөр жок эсе мындан улам баалар өсүп 10 сомдон 12 сомго чейин сатылып жатат. Ошол эле учурда алармандардын дагы саны өскөн. Бул баага бирок жарандар нааразы болууда. Кычыраган кыш мезгилинин орто ченинде көмүр саткан жайларда кара алтын 9,5 сомдон 12 сомго чейин сатылып жатат. Көмүр аз, баасы кымбат болгондугуна карабай кардарлардын аягы суубайт. Жарандар суук болуп жаткандыктан кымбат болсо да сатып алууга аргасыз экендигин айтышууда. Декабрь айында көмүрдү 7-8 сомдон алып жаткандыгын айткан жергиликтүүлөр кара алтындын баасын өкмөт көзөмөлдөбөй жатат дешет. Айластан алабыз да. Bu yerде monopoliya işleyecekti, bu yerде antimonopoliya деген бар. Аларды айдаш керек жұмыстан. Алар не жүреді, bu yat емес, şular gözümelde, ақ үйде отырышат. Болбайды. Ел ошолорго ишенип алса, булар өз билгенин жасай берет. Aç өлгүчөң sen алып атабыз да тоңу өлүп калбай элдер. Ошол ne kılağız? Pensiya tiyip kaldılar, şu pensiyaya alıp atağız. Arzan desem olur ilayt. Kımbat desek biz ilayız. Talaş olup yetmey 12'den kömür aldık. Kana birliğinin aytkanlar. 12'den keçken uçuşlarda bir yelikte adam oçurut götürüp yetmedi. Oşoldan ki 12 somlar. Hazır bana 10,5 деп атам, ошондой болуп атат. Көмүр сатуучулар баанын кымбатташына карьерлердин иштебей жатышын жана жолдордун кооптуу болуп жаткандыгын жүйө келтирип жатышат. Ömür çıkış kıyım болуп атат, ayakta gaz işi kıyım болуп атат. Карьерден чыгыш kıyım болуп атат. Göçüp düşüp болуп атат, basıp карьер. Bu kayıtlı kanal eкен. Basıp. İkisine çıktığında ellerle basıp kayra. Onu açtıkça vak, bir kun vak. Brata, bol. Ошого баа көтөрүлдү ба? Ova, mına bel alma. Kar. Азыр баа тартып атасыңбы? Basıp koyak cavuk. Kazıp kolmuş cavukta жолда. Өткөн жылы өкмөт кара алтынды 6-7 сомдон ашырып сатууга тыюу салган. Бул жылы болсо 7,5 сомдон ашырбай сатууга буйрук чыккан. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы баалар буга чейин туруктуу кармалганын билдирип, нарыкты чукул кымбаттаткандарга 3 000 сомго чейин айып салынаарын кошумчалады. Ашырып саттагандарга чара көрүлөт. 3 000 сомдон 5 000 сомго чейин штрафтар каралган, штрафтар салынат. Именно ошо Фуркат боюнча буга чейин 2 ишкерге штраф салынган. Анча-мынчасына эскертүү берилген. Паспорту жок ошондой адамдарга эскертүү берилген. Бизден сырткары жана налоговый боюнча патент жазып атат. Гаилер бул алиги жолдун боюнда туруп, жол коопсуздугуна мышайт эткендерди алдыртып атат да. Ошондой иште жүрөт. Ош облустук администрациясы кыштын башында облус боюнча 78 жерге социалдык көмүр базаларын ачышкан. Азыркы учурда көмүр базаларында 400 тоннага чукул кара алтын бар экендиги маалым болду. Нариман айыл өкмөтү боюнча 3 жерге арзан көмүр уюштурулуп, ири көмүр жашоочуларга 5 сом 80 тыйындан сатылып жатыптыр. Айыл өкмөт башчысы калкка арзан көмүр сатуу үзгүлтүккө учурай элек дейт. Баа тургундардын кайрылууларына карап туруп берип атты, көмүр жок болгон учуру болду элек. Андан сырткары кече жакында да мына катуу суукка байланыштуу ушул 2022 жылдын бюджетинен ушул акча каражат карап койдук эле 30 тонна көмүр түшүрүп, аз камсыз болгон үй бүлөлөр 100 үй бүлөгө 300 килограммдан туруп бөлүп бердик. Ошондой болуп атат. Анан эми элге болгон көмүргө болгон муктаждыктар боюнча арзан көмүрлөр азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр камсыз кылып атабыз. Бүгүн монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жана салык кызматкерлери биригип, кара алтындын баасын кымбаттаткандарга рейд жүргүздү. Анда бааны чегерилген норма менен сатуу талабы коюлуп, 2 ишкерге айып салынды. Наркты кымбаттаткан сатуучулар көмүр сатууну токтотуп кетүүнү туура көрүштү. Бирок жарандар каршылыгын айтып, 10 сомдон болсо да алууга макул экендигин билдиришти. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош облусу. Biz ne kılalım, ne cakayla? Ben de işte satı olganı geldim abi. Erkek. Az şunlardan boşayalım. Allah erkek çeksen. Söz bana çık. Arzan bıraktım. Satış gerek de.